Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah Teala'ga çeksiz maktular olsun. Jana süyüktü peygamberimizga Allah Teala'nın rahmeti jana salamı olsun. Dindegi ulu alımlarımız aytat. Özü köpçülük adamlar eki ooruga çaldıp kalıp aябай kıynalıp жатышат дейт. Birincisi nadandık. Adam balası dindi bilbeyt. Dindin ökümdörün tanıbayt. Пайдасын билбейт, зыянын билбейт. Ошол себептен динин өкүмдөрү калып кетип жатат дейт. Көпчүлүк адамдар динди билбегендиктен, канчалык кымбат, канчалык пайдалуу экендигин билбегендиктен дүйнө менен алек болуп динди таштап жатышат дейт. Ал эми экинчи бөлүгү болсо, динди билгендер амал кылбай жатышат. Кайдегер, эртең кылам, Алла насип кылса кылам, пенсияга чыкканда кылам, мүмкүнчүлүк болот. Дагы мүмкүнчүлүк берилет деп өзүн өзү сооротуп алдап келет дейт. Мына ушул эки оору үммөттү кыйратып жатат дейт. Жалпы калайык билбегендиктен, билсе амал кылбагандыктан көп жакшылыктардан кур калып жатат тугандар. Ошондуктан менен биз биринчиден динди үйрөнөлү. Дин сөзүн укканда талап менен угалы. Аллах Таалага өзүбүздүн муктаж экендигибизди көргөзөлү. Ошондо Аллах Таала бизге диндин түшүнүгүн берет. Жүрөккө түшө турган илимди, жашоого келе турган пайдалуу илимди, бул дүйнөдө ахиретте пайдага алып келе турган илимдерди Аллах Таала берет. Болгону биз талап кылышыбыз керек. Эгер талап кылбайбызбы, аракет кылбайбызбы, Аллах Таала сиз менен бизге муктаж эмес. Кайдегерлик дагы бул жаман нерсе. Биз бири-бирибизге эскертип турушубуз керек. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан Каримде Аузу биллахи минеш-шайтанир раджим ва заккир фа инна-зикра танфа'ул му'минин. Ey Muhammed Aleyhisselam, siz айтуу эскертиңиз. Анткени эскертүү ыйман келтирген пенделерим үчүн пайда алып келет дейт. Эми сиз менен биз бири-бирибизге ар бир жакшылыкты эскертебиз. Алдын ала эскертебиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ар бир жакшылыкты алдын ала эскертип, адамдар даярдык көрсүн деп алдын ала айтар эле. Рамазан жакындагандан мурда Рамазандын пайдасын, Таравихтин пайдасын, жана дагы улуу айлар, улуу күндөр жакындаганда Пайгамбар алейхисалам силерге улуу күн келатат, улуу түн келатат. Менин урматтуу үммөтүм деп Пайгамбар алейхисалам алдын ала ошол пайдалуу амалдын пайдаларын айтар эле. Ар бир үммөтүм ошол пайдалуу амалдардан пайдаланып калсын, кур калбасын, куржалак калбасын деп Пайгамбар алейхисаламдар эскертет эле. Бүгүн Аллах насип кылса менен биз жакындап келип калды Курбан айт намазы. Ошондой эле курбанды кыла турган күндөр. Курбан айт күнү кайсыл амалдарды кылсак бизге пайда болот. Мына ошолор туурасында бир аз сөз кылып өтөлү. Балким сиз менен биз ушул сөздөрдөн бул дүйнөдө ахиретте бир пайдалуу илимдерди алып, сиз менен биз жакшы ниеттерди коюп калсак жаман эмес. Эгер сизде мүмкүнчүлүк жокпу, сиз курбанды кыла албайсызбы? Курбан айт күнү кылына турган эң жакшы амал курбанды чалуу. Эгер сиздин мүмкүнчүлүгүңүз чектелгенби, кыла албайсызбы? Кылам деген ниет кылсаңыз, болсо кылмакмын десеңиз, Аллах Таала кылды деген соопту берет. Мусулмандын ниети кылган амалдан жакшы дейт. Себеби хадисте эмне үчүн мусулмандын ниети кылган ишинен дагы жакшы десе, мусулман жүрөктөн ниет кылат экен да. Болсо кылат экен. Болбогондуктан кыла албай жатат да. Ошондуктан сиз менен биз бардыгыбыз мына улуу курбан айт жакындап келе жатат. Мына ошол курбан айт күнү мүмкүнчүлүгүм болсо мен курбанды кылам десек жакшы болот экен. Кыла албасак сооп табабыз. Алла субханаху ва таала мына Каусар деген сүрөдө баяндайт. Аузу биллахи минеш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна а'тайнакал каусар. Ey Muhammed aleyhissalam, biz sizge Kavsar gölün berdik deydi. Fasalli li rabbike vanhar. Yemi siz Rabbiniz üçün ayet namazı okup kurbanlık çalınız deydi. Kurbanlık kılınız deydi. Bul Allah Taala'nın hükmü. Bilesiz, Allah Taala hiç kaçan jamanlıkka hüküm vermeydi. Kul inna Allah la ya'muru bil fahşa. Muhammed aleyhissalam ümmetinize aytınız. Allah hiç kaçan pendelerine jamanlıkka hüküm vermeydi deydi. Allah'ın hükmü biz üçün kıyın sezilse dağı, paydasız sezilse dağı, al siz menen biz üçün paydalı gana bulat. Sebebi Allah subhanahu wa ta'ala bir gana paydalı işlerge hüküm verir. Allah Taala'nın hükümleri köp. Oşol hükümdörдүн бардыгы sizde Allah'a jakındatat.
Сізді дүйнө ахиретте бактылуу кылат. Аллага моюн сунсаңыз, Алла субханаху ва таала сизге бул дүйнө ахиретте сиз каалагандан дагы жакшыраак жашоо берет да туугандар. Эми Аллах тааланын өкүмү, бул өкүм байларга. Эгер мүмкүнчүлүк барбы кылып койсоңуз өтө жакшы болот. Айша радиаллаху анха риваят кылат, пайгамбар алейхиссалам айтты: "Ма амила адамиюн мин амалин яуман нахри ахаббу илаллахи мин ихрaqi дам." Курбан айт күнү курбандык чалуудан дагы Аллахка эч кимдин эч кандай амалы жок дейт. Курбан айт күнү эң жакшы кылына турган амал кайсы экен туугандар? Курбандык чалуу. Мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Чалсаңыз болот. Чалышыңыз керек. Мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо дагы чалсаңыз боло берет. Себеби бул бир жылда бир келе турган кут туугандар. Эми пайгамбар алейхиссалам айтты, бул курбан айт күнү кылына турган эң жакшы амал курбандык кылуу деди. Жана хадистин уландысында айтат: "Иннаху ла тати би куруниха ва аш'ариха ва азрафиха." Кыямат күнү курбандыкка чалган малыңыз келет экен сиздин алдыңызгачы. Кыямат күнү келет экен. Мүйүзү менен, түктөрү менен жана ошол курбандыкка чалган малыңыз, мүйүзү менен, түгү менен, туяктары менен келет экен жада калсачы. Эмнеге? Сизге шапаат кылып, сизге болушуп, сизди кабырдан махшар майданына алып барып сиздичи. Сизди күтүп алат экен курбандык чалган малыңызчы. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Фатибу биха нафсан." Силер курбандыкты сүйүнүп кылгыла дейт. Курбандык чалыш керек экен да. Алланын өкүмү экен. Молдолор айтты, чал деди го. Чалбасаң күнөөкөр болот экенсиң. Деп туруп чалсаң ал башка. Сүйүнүп кылган ал башка да туугандар. Биз Алланын өкүмүн аткарганда сүйүнүп кылайлы. Бербесе эмне кылат элек? Жок болсо эмне кылат элек? Алла берди. Бериңиз Аллага. Ал өзүңүзгө эле жакшылыкта. Жакшылыктын сыйлыгын Аллах таала жакшылык гана кылат, жакшылык кылып кайтарып берет. Көйөтүп эселеп берет керек болсочу. Эми курбандык дегенчи туугандар. Алла үчүн бир нерсени кечүү дейт да. Алла үчүн бир нерсени берүү, сарптоо, карамжылоо. Алла үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Бул сөздүк мааниси. Ал эми курбандык дегендин терминдеги мааниси, колдонуудагы шариаттагы мааниси белгиленген күнү, белгиленген убакытта, белгиленген атайлап дайындалган малдарды союуну курбандык деп коет экен туугандар. Эми пайгамбар алейхиссалам менин үммөтүм көп курбандык кылсын деп түрлүү өзү да кылып көргөздү жана үммөттү кызыктырды. Бир хадисте Тирмизи рахматуллахи алейхи риваят кылат: "Доху фа иннаха сунната абикум Ибрахим." Силер курбандык кылгыла, малды сойгула. Бул силердин Ибрахим атаңардын улуу сүннөт амалы дейт. Демек, мурдагы пайгамбарлар кылып келген амал. Жана пайгамбар алейхиссалам кылган амал. Жана Алла субханаху ва таала момундарга беле кылып берген амал бул курбандыкчы. Ошондуктан баарыбыз ниет кылайлы иншалла курбандык кылабыз деп. Кандай дейсиздер? Ниет кылайлыбы? Адамдын жакшылыгы ниеттен башталат. Ниет кылбасаң кантип курасың? Ниет кылбасаң кантип кыласың аначы? Эгерде сиз курбандык малын, эгерде Алла үчүн курбандык чалсаңыз, чын ихласыңыз менен, кудум эле сиз Аллахка курбандык кылгандай, Аллахтын өзүнө бергендей болот экенсиз да. Аллахка кереги жок. Сиздин курбандык малыңыздын эти да каны дагы кереги жок. Алла субханаху ва таала Кур'анда айтып атат: "Ла яналаллаха лухумуха ва ла димауха, валакин яналут тaqwa минкум." Силердин этиңер дагы, каныңар дагы, курбандык малыңардын эч нерсеси Аллага жетпейт, Аллахка анын кереги жок дейт. Болгону силерден жүрөгүңөрдөн Аллахтан коркуп, бул Алланын өкүмү экен, жана сүйүнүп Аллахтын өкүмүн аткарган таквачылыгыңар жетет Аллахка дейт да. Аллах таала сиз менен бизди сынайт экен. Эмне кылат депчи? Береби же бербейби? Кандайын берет? Орточосунбу? Эптегенинби? Же эң жакшысынбы? Аллах таала сиз менен бизди сынайт экен. Сыноодон өткөндөр алар ийгиликке жетет эки дүйнөдөчү туугандар. Эми эгерде сиз курбандык кыла турган болсоңуз, кудум эле Аллахка бергендей дейт. Хадис кудусиде Аллах таала өзү мындай деп айтып жатат: "Ябна адам, истат'амтука фалам тут'имни." Мен сенден тамак сурасам, мага тамак бербей койдуң дейт экен да кыямат күнүчү. Аллах таала калайыктын алдындачы.
Qala ya Rabbi wa kayfa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Sen alamdardın kojoyunu bolsоң, padişası bolsоң, sen emnege muhtaçsың sen tamaka? Sen ayıp kemçikten tazasың o. Men kantip sana tamak berem deytken. Oşonda Allah subhanahu wa taala aytат экен. Ama alimta annahu istat'amaka abdi fulan. Palanca bir pende maçka bolçu. Suran dele, muhtaçlığını ayt dele. Falam tut'imhu. Sen aga bergen joksun tamak. Ama alimta annaka law at'amtahu wajadta zalika indi. Eger sen oşol şurda kurbanlık malının etinen sen özümdün kılgan jakşılığından berip koygonungda sen oşol sıylıkты men aldımda tabat eleң deyt da. Men kuddu mele meni sıyladı maga tamak beri de turmen sen beyişke kirgizip elem deytken Allah subhanahu wa taala. Emi kabır degen al kıyın jaşo tugandar. Ahiretin birinci tepkiçi kabır. Osman radiyallahu anhu ilap sakallары su olup köküröktörü su olup keter ele. Kabırdın janına barganda. Beyişte estegende, tozokta estegende mınçalık ilabaysız. Emnege kabırda mınçalık ilaysız degende Peygamber aleyhissalamın aytkan ukam kabırdan dagı korkunuştu hiçbir jaydı men körgön jokmун dep aytты Peygamberimiz. Emi kança jıl jatasın belgisiz kabırdaçı. Bирок rahat же azap ekönün birösü da. Emi kabırdan tirilgende mahşar maydanına barabыз. Gayral arz bul jer başka jerge aylanat. Appak bolupçu. Emi oşol mahşar maydanında Şam jergesinde eldin bari kabırdan tirilip barады oşol jergeçi. Tep tegiz bolat jer. Bирок adamlar күнөөсүнө жараша тирилет. Соуна жараша тирилет. Эми ошол кабырдан сизди махшар майданына чейин мына курбандык малыңыз алып барат экен. Махшар майданында Аллага тоң моюндук кылып күнөөкөр кылгандарга ошол bir gün кыяматтын bir günü суракты күткөн bir gün Аллахтын каары келген bir gün 50.000 жылга барат экен да. 50.000 жылга чейин созулуп туруп алат экен. Bir эле gün. Günөөсүнө жараша, капырлыгына жараша, тоң моюндугуна жараша кейбирөөлөргө 1000 жылга чейин созулат экен. Ал эми ыймандуу инсанга, мусулман инсанга юхафафу алейхи касалатил мактуба парз намаз окуганчалык эле 5 мүнөт, 10 мүнөттүк убакытчалык эле кыскарат экен да. Сизди курбандык малыңыз алып барат махшар майданында 5-10 мүнөттө башталат. Болгондо да сиз Аллахтын аршынын көлөкөсүндө болот экенсиз да. Андан кийин имма сабил. Андан кийин оң жак же сол жак, бештик же тозоктук деп чечим чыгат. Мына ошого чейин аябай оор күндөр болот. Аябай кыйын күндөр болот. Кайгылуу күндөр болот да. Өкүнүч күндөр болот. Мына ошол туурасында Пайгамбар алейхиссалам айтат. Man daha udhiyatahu kimdegin kurbanlık malın çalgan bolsa deydi. Man daha udhiyatahu fa idha kharaja min qabrihi kaçan al adam kabırdan tirilip durganda vajadahu qaiman ala ra'sil qabr fa idha sha'ruhu qudbanu zahab wa aynuhu min yaqut wa qarnahu min zahab fa yaqul oşonda adam balası kabırdan tirilgende kabırdan başjagında tüktörü altından, cündörü altından. Oşonda ele müzdörü jaltıragan altından. Jaltırap turat. Közü jakuttan. Bir candık turat eken da. Anan bul emne dese aytat eken da oşolçu öz aytat eken. Taňal bul emne dep tursa. Ana kurbanukellezi qarabtani fid dunya. Bilesin mi? Sen jalgan jaşoda maldarının içinden meni soybadyň bile. Mına oşol kurbanlığın menmin deydi eken da. İrkab ala zuhri. Men üstüme minip al, çıkıp al deydi eken da. Fayarkabu aleyh. Anan alanın üstüne minet. Anan emne bolat dese, anan kızığı oşunda bolat eken da. Ve yazhabu bayna samai wal ard ila zillil arş. Oşol adamda alıp olturguzup alıp asman menen жердин aralığınçalık aralıkta arşka çeyin tez arada jetkirip barады eken da. Arştın kölökösünde bolat eken al insançı. Allahu akbar. Bul faziletler bu Kur'an hadiste gelgen. Tirmizi, Bukhari, İbn Maja jana Abu Davud kitaplarında gelgen bu hadislerçi. Oşonduktan siz menen biz sözsüz türde kurbanlık kılayla. Eğer mümkünçülüğünüz bolbosa kılbasanız dağı niyetiniz menen Allah Teala soğuk bere verir. Hem çok bolsa ne kılasın. Allah Teala karzga alıp sen kurbanlık çal degen yok da. Bu amal öte ulu amal. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den güyo balası Ali radiyallahu anhu jıl sayın kurban ayt günü eki en çoň koçkorlordu. Appak, müzdü kurbanlıkka çalçı eken da.
Бирөө сурапты эмнеге мындай кыласыз дегенде, ошондо Али радиаллаху анху амара бихи, яни наби саллаллаху алейхи вассалам. Мага пайгамбар алейхиссалам ушул ишти дайындаган мага. Мен дайыма тирүү болсом, ар бир курбан айт күнү өзүмдөн жана пайгамбарыбыздын атынан бирден кочкорлорду мен курбандык кылам дейт экен да. Жабир радиаллаху анху айтат, биз курбан айт намазын окудук эле. Курбан айт намазы бүттү. Намаз бүткөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир кочкор алынып келинди дейт. Анан ошол кочкорду курбандыкка чалып пайгамбар алейхиссалам бисмилла валлаху акбар. Эгер курбандыкка чала турган адам өзү билсе өзү сойгону жакшы да. Билбесе майла жок. Бирөөгө сойдурат да. Пайгамбар алейхиссалам өзү канча төлөрдү курбандык кылат эле. Жана пайгамбар алейхиссалам ошол курбан айт күнү кочкорду өзү курбандыкка чалды дейт. Анан курбандыкка чалып бүткөндөн айтты: "Хада анни ва ан уммати." Бул менден жана курбандык кылбай калган, амман юдахи мин уммати. Мен үмөтүмөн курбандык кыла албай калган, кылам деп кыла албай калган үмөтүмдүн атынан курбандык деп пайгамбарыбыз чалган экен да. Демек пайгамбар алейхиссалам өзү дагы жана үмөтүнүн атынан да курбандык кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын улуу сүннөт амалы, эгер мүмкүнчүлүк болсо жакшы. Эгер кылбай койсок зыян болот тугандар. Аллах таала берген мүмкүнчүлүктү кадырлабасак, ал колдон чыгып кетет. Баары өлөт, эртең жок болот. Өкүнөбүз эртеңчи. Эптеп начарын бербей, эң жакшысын бериш керек. Пайгамбар алейхиссалам зекеттин малы туурасында сөз кылганда, ошол зекетти чогулткандардын бирөөсү жөнөдү, элдерди кыдырып жөнөдү. Бир үйгө барса, койлор бар экен. Ошондо айтты: "Орточосун бер. Эң жакшысын талап кылбайм, начарды эмес, орточосун бер. Сенин милдетиң ошол. Эгер чоңурагын берсең, зачысын кайтарып берем. Азыраак болсо жарабай калат ал. Жараса дагы эң жакшы болбой калат. Эң жакшысын кыл, же орточосун кыл" деди. Ошондо жанагы адам: "Эми танда" деди. "Кайсы төөнү?" десе, "Бир төөнү тандады. Мына орточосу ушул" дегенде, "Жок, жарабайт" деди. "Болбойт бу. Мен Алла үчүн эле ушундай берем зекетимди" деди да. Эң жакшысын берем деп, эң жакшы төбөсүн берди да. Эң жакшы амал кылбайлыбы? Намаз окусак эң жакшы намаз окуйлу. Куран окусак эң жакшы Куран окуйлу. Мешитке келсек эң жакшы олтурайлы. Ошондой элеси менен биз курбандык кыла турган болсок, өкүнбөй турган, кыямат күнү сүйүнө турган, дагы чоңурагын сойгондо дебей турган жакшы койлорду курбандыкка чалайлы иншалла. Мүмкүнчүлүк берип атат Аллах таалачы. Кененчилик берип атат. Мурдагы кыйынчылык жок. Жакырчылык жок. Ачарчылык жок. Болуп толуп турган учур. Мына Рамазан айы дуа кылдык эле, Аллах таала кандай жамырларды жадырып атат бизгечи. Жылдагыдан башкачабы? Апрелдин башында бир жайт эле ошо менен жамырды күтүп кайра намаз окуйт элек. "Я Алла, жамыр бер бизге" депчи. Алла суратпай эле берип атабы? Жерди кургатпай эле берип атабы? Бул сыноо тугандар. Ошондуктан Аллах таала сиз менен бизге жакшылыкты берип атат. Бул дагы сыноо. Эмне кылат деген сыноо да. Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Ман кана лаху саатун фалам юдахи." Кимдин мүмкүнчүлүгү болуп туруп курбандык кылбай турган болсо, "Фала яқрабанна мусаллана." Биз намаз окуп турган жерге алып жолобосун деди. Эмнеге? Алланын өкүмүн неге аткарбайт? Бир жылда бир келсе, күнүгө болуп атса бир жөн. Бир жылда бир келсе, аны да аткарбай койсок кандай болот? Бул эми сиздерди уруш эмес. Сиздерге бир катуу айтуу эмес. Бул деген болгону эскертүү да тугандар. Эми канча күн курбандык малын сойсок болот? 3 күн. Эң жакшысы биринчи күнү. Курбан айт күн дегени ошол айылдагылар курбандык кылат. Таң атканда эле кылып баштайт аларчы. Себеби жайлоодо жана айт намаз окулбай турган аз үйлөрдө, талаларда, дачаларда аларда окулбайт да айт намазычы. Ал жерде баамдаттан кийин таң аттыбы болду. Жанагы шаарда айт окула турган жердегилер курбандык кыла турган болсо, айт намазын окугандан кийин кылыш керек. Кээ бирөөлөр шашылат, аялдар шашылат өзгөчөчү, апаларыбыз шашылат. Айт намаздан кийин 1:30 келип калат. Коноктор келип калат. Саат 10:00 келет, 11:00 келет. Биздин очет, тамак беришибиз керек. Кой эртерээк эле соёлу деп баштайт. Түшүнбөйт да эмичи, ошолорго түшүндүрүп коюшубуз керек. Эгерде азыр союлса жөн эле эт болуп калат деп түшүндүрүш керек да. Эгер намаздан кийин союлса ал курбандык болот, ал башкача болот деп түшүндүрүп койсок алар түшүнөт. Түшүнбөгөн адам барбы? Жылуу сөз ар бир инсандын жүрөгүнө жетет да. Ошондой элеси менен биз мына биринчи күнү, болбосо экинчи күнү, үчүнчү күнү кылсак болот. Түндөрү деле кылсак болот. 3 күн, 3 түнгө чейин курбандык кыла турган күндөр жана түндөр. Бирок түндөсү кылган жакшыраак эмес. Жакшы эмес дейт. Айла жок болсо түндөсү кылсаңыз болот да. Эмнеге дегенде түндөсү мал сойгондо эми азыркы эми чырак болуп калды, эми азыр жакшы эле болсо керек. Бирок алымдар айтат, мурда сойгондо бая 4 кесиле турган тамырлардын бирөөсү жакшы кесилбей калып, анан сообу толук болбой калбасын, түндөсү кылбай эле койсунчу деп айтышкан да. Эми Аллага шүгүр да, чырак бар, жарык бар. Эми мурдагы алымдардын айткан сөзүн амал кылып, эми азыр чырак болсо дагы жаркыраган заманада жашасак дагы, ошондой эле күнүзү эле кыла берели.
Abetke çeyin, abetten keyin bola berет. 3 günge çeyin kurbanlık mümkünçülük var. Oşonda ele kim kılış gerek? Үйünde жүрген адамга милдет. Үйünde жүрген бай. Байлыгы алтын менен эсептегенде эми алтындын баасы курсу көтөрүлүп чыгып турат да. 85 грамм алтын болсо, же 612 грамм күмүш болсо, же ошончолук алтын күмүшүң жок, бирок ошончолук сенин бай акчаң бар, байлыгың бар. Товарың бар, буюң нерсең бар. Мына ошол нерселерге ээ болгон инсан сөзсүз түрдө курбандык кылыш керек болот да. Курбандык кылыш керек болот. Себеби Аллах субханаху ва таала сиз менен бизге берген байлык ал курбандык кылганга жарап калды. Курбандык кылсаңыз зыян болбойт. Аллах таала эки коюң болсо бирөөнү сой деген жок Аллах таалачы. Мүмкүнчүлүгүң мына ушуга жетти, ошондон кийин кыла бер деди. Демек сиз менен биз мына 85 грамм, 160, 612 грамм деген нерселер бар го. Булар өзүнүн жекече муктаждыгынан сырткары болуш керек. Өзүңдүн үйүңдөн сырткары, өзүңдүн унагыңдан сырткары, өзүңдүн буюмуңдан сырткары, сенин зарылчылыгыңдан сырткары жана карзың болбош керек. Эгерде карзың болсо, карзыңа төлөйсүң анычы. Учурда төлөбөсөң сага милдет эмес. Себеби сен карзыңа эле бере турган акчаң бар. Сеники жок эчтекечи. Аллах субханаху ва таала мына ошондой бизге жеңил дин берген, баардык жагын Аллах таала караган, баардыгын Аллах таала көзөмөлдөгөн, баардыгына ыңгайлуу кылып, сиз менен бизге мынакей ушул өкүмдөрдү берген тугандар. Ошондуктан сиз менен биз ушул өкүмдөрдү аткарайлы. Жана бул курбандык күнү гана кылынат. 1, 2, 3 ошол күндөр кылат, башка күндөр кылынбайт. Мурдагы жылдардыкын сиз мал түрүндө соем десеңиз, мына өткөн жылдардыкындагы ушул курбандык күндөрү союшуңуз керек. Эгер курбандык күнүнөн өтүп кеттиби, эми кийинки курбандыкты күтпөй, быйыл соя албай калдыңызбы себеп менен? Ал күндөрү сиз акчасын беришиңиз керек болуп калат. Жетим жесирлерге, муктаждарга, жардыларга, жакындарга беришиңиз керек болуп калат. Себеби эч ким сизге айта албайт. Эртеңки жылы күнү жашайсыз, дагы курбан айтканда да күбө болосуз деп эч ким айта албайт. Ошондуктан сиз менен биз колдон келсе мына ошол 3 күндөрү курбандык кылсак жакшы болот экен. Жана өзүбүздүн жанагындай байлыгыбыз болсо, ошондой эле жерде үйдө болсок, мусафир болсоңуз сизге милдет эмес. Мусафир болсоңуз сизге милдет болбойт. Эми кедей адам бир кой сатып алды да, курбандык кылам деди. Ал адамдын бир эле кою бар. Бирок курбандык кылам деп сатып алган болсо анда союш керек болуп калат андачы. Анда союш керек болот. Эмнеге? Бул алып атканда ошондой ниетте алган да. Эми курбандыктын шарттары бар. Болот, болбойт. Качан болот? Курбандыктын шарттары сатып алып жатканда курбандык деген ниет болуш керек. Же ал учурда жок болсо дагы союп жатканда ниет кылып коюш керек. Бул курбандык деп жүрөктөн ойлоп койсоң, ошол курбандык болот. Болбосо өтпөй калат. Жана ошондой эле сиз менен биз ошол курбандык малын соебуз да. Ошол убактысы туура келиш керек. Ошол 3 күндүн биринде союлуш керек. Анан союла турган малдар болот, союлбай турган малдар болбойт. Жылкы, тоок алар болбойт. Коён жана башка нерселерчи. Кайсы малдар союлат? Төө 5 жашка толсо союлуп баштайт. Бодомал 2 жашка толсо союлуп баштайт. Кой эчкилер 1 жашка толуш керек. Же ушундай сиздин козуңуз бар 6 айлык 1 жылдык койлордон айырмасы жок. Ошол дагы боло берет да. Ошол дагы боло берет. Себеби ал 1 жаштык эле койлордой да. Эми туугандар, кээ бирөөлөр азо, өтө эле жапай тоодо жүргөн. Сиз уй сойсоңуз болот, топоз сойсоңуз болот. Кичине колго көнгөн, үйрөтүлгөн бир мал сыяктуу болсо анан болот. Жылкы сыяктуу, жапа сыяктуу болсо анда болбой калат дейт алымдарчы. Ошондой эле сиз менен биз ошол малды союп жатканда мурду кесип болбош керек экен. Жана эки көзүнүн бирөөсү сокур болсо дагы жарабай калат ал малчы. 3 буттаган жарабайт. Эгерде сиз малды жыгытып жатканда, буканы жыгытып жатасыз, сиз жыгыта албай кыйналдыңыз, катуураак тартканда буту сынып калды. Эми 3 буттап калды. Ал жарай берет. Себеби ошол учурда сынды да алчы. Союлуп жатканда сынды да. Ошондой эле сиз менен биз мына бир адамдын атынан гана соя алабыз. Эгер мен кой сойсом, менин атыман да. Эгер атамдын атынан десе ал атадан, бир үй бирөөдөн болбойт. Бир кой бир эле адамга курбандыкка жарайт. Эгер чоң бодомал болсо анда 7 адамдын атына жарай берет. Бул аял эркекке айырмасы жок. Аялдын байлыгы бар, мүмкүнчүлүк бар, ага деле ошол эле милдет, эркекке милдет болгондой элечи. Жана сиз менен биз мынакей койду сатып алдык да. Койду сатып алдык. Эми ошол сатып алган коюбуз аябай баалуу болуп кетти. Бирөө сатып алды, көп акча берип, эми башка кой союп койдуңуз. Ашыкчасын кайра беришиңиз керек болот да. Садака кылыпчы. Ошондой кылып отурбай эле биринчи эле кайсы койду ниет кылган болсоңуз болду, ошону арнаш керек да. Эгерде тиштери жок болсо уйлар жарабай калат. Бир дагы тиши жок болсочу. Анан жана койдун айланпашын билесиздерби? Мындай айланат го чебирелепчи. Башына курт кирип калып. Мына ошол койлор жарай берет. Кулагынын жарымынан көбү болсо, ал дагы жарай берет.
жарай турган жарабай турган жол жобосу бар да. Боз болсо жарайт, бирок союлган тууганга жакындап калган болсо макруh болуп калат. Алла субханаху ва таала мана сиз менен бизге канча ушул курбан айт туурасында маалыматты берген болсо, Куран хадисте канча нерсени биз үйрөнгөн болсок, окуган болсок, ошолордун баардыгына толук 100 кандуу амал кылганга баардыгыбызга Алла таала мүмкүнчүлүк берсин. Жана ушул уккандар, укпагандарга жеткирели. Себеби сиз соя албасаңыз дагы ушул эрежени жеткирип койсоңуз, сойгон адамдардын соогуна шериктеш болосуз, кемибестен шериктеш болосуз. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin bi rahmatика ya arhamar rahimin. Amin.